Sağa asmandагы ата, İsa Tengер, biz sağa razыбыз. Sen bizde özüңдүн ысмың атынан ушул жерге чогултканың үчүн. Ana öz sözüңдү bizge azık kılıp жибератканың үчүн разыбыз. Кудайым ата, биздин мугалимибизге батаңды бер. Бизге ушул окууга катышып аткандарга батаңды бер. Биз сенин асманнаныңды жегенге даяр бололу Теңирим. Ийик рухуң менен жетеле, бизге түшүндүрүүчү рухуңду бер. İsa Машаяктын ысмынан. Амин. 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 Кудайым жалгасын анда биз 4-чү жуманын сабагына келип жеттик, 4-чү жума. Бул 4-чү жуманын темасы ишенген адам өлгөндөн кийин кайда барат? Же болбосо ишенген адам өлгөндөн кийин эмне болот ишенген адам менен? Ошол жөнүндө карайбыз, Ыйык жазууну изилдеп жатып биз ар бир адамдын денесинде анын жаны бар экенин, ал денелик жактан өлсө да анын жаны жашай берерин аныктадык. Адам денелик жактан өлгөндөн кийин анын жаны кайда барат деген суроо жаралат. Ишенген адам денелик жактан өлгөндөн кийин аны эмне күтөт? Биз жаңы денеге ээ болобузбу? Эгерде ээ болсок, анда качан ага ээ болобуз? Бул жаңы дененин көрүнүшү кандай болот? Бул жумада биз Кудайдын балдары болгон бизди, ишенгендерди өлүмдүн ары жагында эмне күтүп турганын изилдеп жатып, бул суроолорго жооп алабыз. Байкоо жүргүзгүлө Жакып 2:26 жана Матай 10:28 окугула. Окуп жатып, мындай символ менен адамдын сүрөтү, дене деген сөздү белгилейбиз. Силер өзүңөрдүн китебиңерде ошондой кылып белгилейсиңер. Рух жана жан деген сөздөрдүн астын толкун сызык менен чийебиз. Анан өлтүрө ала турган деген сөз айкашын 3 бурчтук түрүндө белгилегиле. Анткени бул Кудайга тиешелүү дейт. Мен окуп берейин, силер өз китебиңерден белгилейсиңер. Мен жөн гана астын чийип турам. Демек, рухсуз дене дегенде мындай, рухсуз дене өлүк болгон сыяктуу эле ишсиз ишеним да өлүк. Мына Матай денени өлтүрүп, мен астын эле чийип коеюнчу. Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө алгандардан коркпогула. Жанды да, денени да оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан корккула дейт. Ушул эки текстти, эки аятты окуп чыгып, суроолорду талкуулагыла дейт. Алтын эже кийинки суроону, биринчи суроону окуп берсеңиз. Дене деген сөздү тексттен белгилеп жатып, ал жөнүндө эмне билдиңер дейт. Дене жөнүндө эмне билдик? Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө албагандардан коркпогула дейт. Дене өлүк болгон сыяктуу. Ал Кудай жөнүндө, бирок дене эмне болот экен? Рухсуз дене өлүк болгон сыяктуу. Рухсуз дене өлүк экен. Демек, дене акырында эмне болот экен? Дене менен эмне болот экен? Өлөт экен, Көлдө ыргытылат го. Дененин кандай жашоосу убактылуу десек болот да. Дене акыры өлөт, Эркин байке кийинки суроону окусаңыз. Адамдын руху жана жаны жөнүндө эмне билдиңер? Адамдын руху жана жаны жөнүндө эмне билдик? Жанды да денени да өлтүрө жанды өлтүрө албагандардан. Жанды өлтүрө ала тургандан корккула дейт ошондо. Жанды денени өлтүргөндөн эмес, жанды өлтүрө тургандан корккула дейт. Ал кийинки суроо, бирок бул жактан адамдын руху жана жаны бул түбөлүктүү экен. Көрсөк болот,
Адамдар адамдын денесин өлтүрө алышы мүмкүн, бирок жанын, рухун өлтүрө албайт. Дене өлөт, дене бул жактан жазылган жок албетте, бирок дене өлөт, топуракка барат, бирок адамдын жаны, руху түбөлүктүү. Деп атпайбы? Кийинки суроолорду караганда толугураак түшүнөбүз да. Демек, бирок буга чейин билгенибизге ылайык, адамдын денеси убактылуу, ал эми руху, жаны түбөлүктүү. Же оттуу көлдө болот, же кийинки аяттардан карайбыз, же өмүргөй болот. Кийинки суроо. Исанын шакирттери куугунтук жеп, анын айынан азап чегип, кээ бирлери керек болсо өлүмгө чейин барышы керек болгон. Исанын Матай 10:28-де айткан сөздөрү аларга кандайча жардам берген? 10:28-ди дагы бир жолу окуйлу. Денени өлтүрүп, бирок жанды өлтүрө албагандардан коркпогула. Жанды да, денени да оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан корккула дейт. Демек, ушул сөздөр Исанын шакирттерине кандайча жардам берген? Алар кимден коркпошу керек эле? Адамдардан. Адамдардан. Кандай адамдардан? Денени өлтүрө турган адамдардан. Аларды куугунтуктаган, аларды ишеними үчүн, Исага болгон ишеними үчүн куугунтуктаган адамдардан коркпош керек болчу. Керек болсо алар өлтүрөбүз, ишенимиңерден баш тарткыла дегенге чейин баргандардан коркпош керек болчу. Мына ушул сөздөр аларга керек болсо өлүмдөн коркпогонго, Исага болгон ишеними үчүн жакшы кабар айтуудан коркпогонго жардам берген. Кийинки суроону алтын эже окусаңыз. Корккула деген сөз урматтагыла, ишенгиле деген маанини билдирет. Өлүм коркунучуна туш болгондо силер кимге ишенесиңер? Буга чейин билгениңерге ылайык, Кудайдын уруксатысыз бир адам башка адамды өмүрүнөн ажырата алабы? Ошентип силер кимден коркушуңар керек? Корккула деген сөз эмнени билдирет экен? Дагы бир мааниси. Урматтагыла. Урматтагыла, ишенгиле деген маанини да билдирет экен. Демек, өлүм коркунучуна туш болгондо биз кимге ишенишибиз керек? Кимге таянышыбыз керек? Эмнени билишибиз керек? Машаякка таянышыбыз керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн Кудайга таянышыбыз керек? Ошон үчүн айтып атпайбы, денени, жанды да, денени да оттуу көлдө өлтүрө ала тургандан корккула деп. Ошон үчүн биз Кудайга таянып коркпошубуз керек. Ошондой эле буга чейин биринчи сабактардан билгенден баштап эмненин негизинде биз Кудайды урматтап, Кудайга таянып, Кудайдан коркушубуз керек? Анткени биз мурда окугандардай Кудайдын уруксатысыз, адамдын өмүрүн жана өлүмүн ким белгилейт экен негизи? Кудай белгилейт да. Кудай белгилейт, төрөлө турган күндү, өлө турган күндү Кудай белгилейт. Адам өзү белгилебейт, же болбосо башка адамдар белгилебейт. Кудайдын уруксаты болмоюнча биздин башыбыздагы бир тал чачыбыз дагы түшпөйт. Ошондуктан биз кимден коркушубуз керек? Бир гана Кудайдан. Кудайдан гана коркушубуз керек. Андан ары байкоо жүргүзүлө. Эгерде өлүм жанды денеден ажыратса, анда дене өлгөндөн кийин адамдын жаны же руху менен эмне болот? Исанын эки адам жөнүндө жана өлгөндөн кийин алар менен эмне болгондугу жөнүндө, ошондой эле алар бардык ишенгендердин атасы Ыбрайым менен жолуккандыгы жөнүндө айтып берген аңгемесин карайлы. Лука 16:19-26 угуза окугула. Топтогу адамдар менен бирге бай адам деген жөнүндө айтылган ар бир сөздү мындай акчанын, доллардын символу менен белгилейбиз. Лазар деген кедей жөнүндө айтылган ар бир сөздүн астын чийгиле. Өлүп, каза болуп деген сөздөргө мындай мүрзөнүн эстелигин тартып белгилейбиз. Анан тозок деген сөздү мындай ылдый карап турган стрелка менен белгилейбиз. Ушул 4 сөздү белгилейт экенбиз. Bir бай киши болуптур. Ал
кымбат чапан менен шайы көйнөк кийип, күндө шапар тээп жыргачу экен. Ошондой эле Лазар аттуу бир кедей болуптур. Кедей, Лазар кедей. Бүткөн боюн жара баскан ал ким? Лазар бай жеген тамактын калдыктарына зар болуп, анын дарбазасынын жанында жатканда иттер келип жараларын жалашчу экен. Бир күнү бул кедей каза болуп, периштелер каза болуп деген сөздү не кылып? Өлүп, Мүрзөнүн эстелиги. Периштелер аны кимди? Аны Кедейди, Лазарды. Ыбрайым жаткан жайга алып барып коюшат. Бай да өлүп, эмне кылышат? Көргө коюшат. Тозокто кыйналып жатып, ким? Бай. Көзүн ачып карап, Ыбрайымдын, тозок деген сөздү биз дагы өлүмү мындай ылдый карап турган стрелка менен белгилейбиз, Бай көзүн ачып карап, Ыбрайымдын жанындагы Лазарды көрөт дейт. Лазарды көрөт. Ошондо мындай деп жалынып жиберет. Ыбрайым ата, мени аяп. Ким айтып атат бул сөздөрдү? Лазар. Бай адам айтып атат, мени аяп, Лазарды жиберип коюңузчу. Колунун учун сууга малып тилиме тамызып койсун. Мына бул от жалындан катуу кыйналып жатам. Бирок Ыбрайым мындай дейт. Эй балам, кимге айтып атат? Бай адамга, тирүүңдө кандай жашаганыңды эстечи. Сен жыргадың. Ой, бул. Так. Мени. Сен бай адам, жыргадың. Ал эми Лазар болсо куурады. Бирок азыр ал Лазар бул жерден сооронуш тапты, а сен болсо кыйналып жатасың. Анын үстүнө бул жактан силер жакка, силер жактан биз жакка өткүсү келгендер өтө албас үчүн ортобузга түпсүз туңгуюк орнотулган дейт. Мына ушуга чейин. Эми суроолорду талкуулагыла дейт. Эркин байке, биринчи суроону окуп берсеңиз. Бай адамдын өлгөнгө чейинки жашоо образы жөнүндө эмне билдиңер? Бай адамдын жашоосу жөнүндө эмне билдик? Өлгөнгө чейин. Ал жакшы жашаган, кымбат чапан, шай көйнөк кийип, шапар тээп жыргачу дейт. Шапар тээп жыргачу дейт, Күн сайын, карасаңар, күндө шапар тээп, кымбат кийимдерин кийип алып, той өткөрчү, мындайча айтканда, шапар тээп жыргачу экен, Анан анын дагы жер үстүндөгү жашоосунда эмне болгон? 5 бир тууганы болгон экен, Алар деле бай болгон да. Алар деле бирге жыргап. Анан ал кедейлерге кам көрчү экен? Жок, кам көрчү эмес экен. Лазар болсо немелерин жечи да. Керек болсо тиги иттерге берген тамагына зар болгондорго дагы берип койчу эмес экен, Кийинки суроону Алтын эже окуп берсеңиз. Кедей адамдын өлгөнгө чейинки жашоо образы жөнүндө эмне билдиңер? Кедей адам кандай жашачу экен? Ал болсо бүткөн боюн баары жара баскан, иттер жеген тамактын калдыктарына зар болуп, анын дарбазасынын да жанында жаткан дейт. Иттер келип жараларын жалашчу. Демек, байдын жугунду тамактарына дагы зар болчу экен. Оорулуу болчу экен.
Кийинки эскертүү дейт. Гадес бул грек сөзү. Ал өлгөндөр, ишенбеген адамдар бара турган жерди билдирет. Бул жер ишенбеген адамдар денелик жактан өлүп, сот күнүнө чейин боло турган жер. Биз бул тууралуу кийинки жумада карайбыз. Кийинки суроо. Бай адам өлгөндөн кийин аны менен эмне болду? Ал өлгөндөн кийин кайда болду жана ал ошол жерден эмнени көрдү? Эмне болду бай адам менен өлгөндөн кийин? Тозокто кыйналды, көзүн ачып карап Ыбрайымды. Тозокто кыйналды. Лазарды көрдү, Ыбрайымдын жанындагылар Лазарды көрдү көзүн ачып. Бай адам өлгөндөн кийин жанагы өлгөндөр жаткан жайга түштү, тозокко түштү. Анан ал жактан берки ооба Ыбрайымды жана анын кучагында жаткан Лазарды көрдү. Жакшы. Кийинки суроону алтын эже окусаңыз. Бай кишини жана кедейди салыштырмалуу анализдегиле. Лазардын өлгөндөн кийинки абалы кандай болду? Бай киши жер айта бериңиз. Бай киши болсо эмелердин баарын жер үстүндө алды ал. Байлыгынын баары, Түрегесинде баардык жыргап жашады. Лазар болсо ал убакта аябай кыйналды, бирок ал кийин Ыбрайым менен бирге болду пейиште. Пейиште Ыбрайымдын кучагында болду. Эмне үчүн кийинки немелерде экен, дагы тереңирээк карайбыз ал жөнүндө. Кийинки суроо. Ыбрайым 26-аятта түпсүз туңгуюк жөнүндө кеп кылып жатат. Ким кайсы жерде экендиги жөнүндө ойлонгула. Бул силерге өлүм жөнүндө эмне дейт? Ким кайсы жерде? Бай кайсы жерде? Кедей кайсы жерде? Лазар кайсы жерде? Лазар болсо Ыбрайымдын кучагында болду. Эмне үчүн ал Ыбрайымдын кучагында? Кедей болгон үчүн Ыбрайымдын кучагында болдубу? Ал күнөө кылбай жашаган, адилеттүү жашаган. Демек, бул кедейлердин баары бейишке, байлардын баары тозокко кетет дегенди билдиреби? Жок. Ал эми бай эмне үчүн тозокко түштү? Бай жакшы иштерди жасаган жок. Өз кызыкчылыгынан Кудайдан корккон жок. Кудайдан корккон жок. Байлыгын кедейлерге жакшылык, адилдик кылуу үчүн колдонгон жок, тескерисинче өзү үчүн. Өз кызыкчылыгы үчүн колдонду. Өз кызыкчылыгы үчүн. Анан ал бай адам тозокто жаткан элестетсеңер, анын тегерек четинин баары ушунчалык жыргаал же жакшы жашоо болду же кандай болду? Эмне деп айтты ал? Мен бул жалындаган отто катуу кыйналып жатам дейт. Демек от, Анан эмнеге зар болду ал? Сууга зар болду, тамчы сууга. Тамчы сууга. Бир тамчы сууга зар болду. Демек, жер үстүндөгү байлыгы менен, биринчиден алтын эже айтканда, ал байлыгын тиги өзү менен кошо ала кете алган жок. Жана байлыгына керек болсо бир тамчы суу сатып ала алган жок. Тескерисинче башкача айтканда өзүнүн байлыгына өрттөнүп атат, мындайча айткандачы. Ал өрт, ал от эч качан өчпөйт. Анан Ыбрайым эмне деп айтты? Ортобузда эмне бар дейт? Түпсүз туңгуюк. Түпсүз туңгуюк бар дейт. Туңгуюк деген мындай түбү жок, Анан ал эмнени билдирет? Түпсүз туңгуюк дегенде. Ал жактан бул жакка тозоктон бейишке, бейиштен тозокко өткөнгө болбойт. Байланыш жок деди. Ия. Байланыш жок деди. Байланыш жок, көпүрө жок. Учуп да өтө албайсың эч нерсе кылып. Кээ бир адамдар айтышат, тозокто кандайдыр бир өзүңдүн күнөөң үчүн кандайдыр бир азап чеккениңден кийин
мындай бейишке барасың деген. Жок, андай жок экен. Тозок чистилище деген жер бар. Ошактан мындай тазалангандан кийин анан кайра бейишке кетирет деген. Жок, андай эмес экен. Бул жер үстүндөгү жашоодо адамдын тандоосу. Ошол тиги дүйнөгө өткөндөн же тозок, же бейиш экенин көрсөк болот экен, Демек, мына ушуну билдирет экен. Кийинки суроо: ыйык жазуудан билгениңерге ылайык өлгөндөн кийин адам менен эмне болот? Бир жерден экинчи жерге өтүүгө кандайдыр бир мүмкүнчүлүк барбы? Биз айттык, Же тозокто, же бейиште болот, анан бейиштен тозокко, и тозоктон бейишке өткөнгө болбойт. Бул шанс жер үстүндө гана. Андан ары ушул окуянын уландысы, андан ары аягына чейин эмне болду? Андан кийин эмне болду? Карайбыз. Байкоо жүргүзгүлө. Келгиле бул аңгеменин жыйынтыгын карайлы. Лука 16:27-31 угуза окуп чыккыла, окуп жатып, мурдагыдай эле, бай адам, бай киши жана Лазар жөнүндө айтылган сөздөрдүн ар бирин атооштору менен белгилегиле дейт, жана азаптуу жай деген сөз айкашын төмөн карап турган стрелка менен белгилегиле. Азаптуу жай деген бул тозок, Анан өлгөндөр деген сөздү мүрзөнүн эстелигин тартып белгилегиле дейт. Андан ары бай адам айтып атат. Мына бай адам айтпадыбы буга чейин? Анын үстүнө бул жактан силер жактан биз жака өткүсү келгендер өтө албас үчүн ортобузда түпсүз туңгуюк орнотулган. Анан бай адам айтып атат: ата, андай болсо аны, кимди? Лазарды, аны менин атамдын үйүнө жиберип коюңузчу. 5 бир тууганым бар эле. Кимдин 5 бир тууганы? Бай адамдын. Ошолор да бул азаптуу жайга, азаптуу жай деген бул эмне эле? Тозок, Тозок. Стрелка, ылдый карап турган стрелка менен белгилейбиз. Азаптуу жайга келбес үчүн эскертип көө берсин деп суранат бай. Ыбрайым болсо мындай дейт: аларда Муса менен башка пайгамбарлар бар, эмеспи? Бул Муса менен башка пайгамбарлардын китептерин айтып атат, Ошолорду билишсин десе, жок Ыбрайым ата, дейт бай. Эгер өлгөндөрдөн бирөө аларга барса, өлгөндөрдөн дегенин карасаңыз, өлгөндөрдөн бирөө эмне дейт? Тирилип барса деген, Өлгөндөрдөн бирөө аларга барса, алар ниеттерин өзгөртүшөт деген тобо кылышат деген мааниси. Ошондо Ыбрайым айтат: Муса менен пайгамбарларга кулак салбаган алар тирилип барган адамга да ишенишпейт дейт. Эми эскертүүнү окуп берейин. Муса жана пайгамбарлар деген сөз айкашы байыркы келишим китептерин билдирет. Машаяк жер үстүндө жашап кызмат кылып жүргөн мезгилде жаңы келишим али жазыла элек болчу. Суроолорду талкуулагыла дейт. 6-нче биринчи суроону окуп бериңиз. Бул аяттарга ылайык бай киши эмнени суранды жана эмне үчүн? Эмнени суранды жана эмне үчүн? Лазарды жибер деди тиги. Эмне үчүн? Менин бир туугандарым бар деди, алар дагы ушундай кыйналган жерге келбеши үчүн күбө болсун деди. Демек, бай адам эмнени түшүндү жер үстүндөгү жашоосунда? Тоо кылыш керектиги. Туура эмес жасаган иштерин көрдү. Туура эмес иштерин жасаганын. Анын 5 бир тууганы да кандай жашаган экенин түшүндү. Алар дагы бай жашаганда. Бирок бай жашагандын эмнеси күнөө болду бул жактан? Ниеттери, иштери го деме? Аларда ниеттерин өзгөртүшөт дейт. Анткени ал өзү бай адам жана анын 5 бир тууганы дагы Кудайга жакпаган жашоо менен, күнөөкөр жашоо менен жашашкандыгын түшүндү да. Кембагалдарга байлыгынан балким жардам бербей, адилеттүү иштерди, кайрымдуулук иштерди кылбай, бир сөз менен айтканда мындай мыйзамсыз жашоо, күнөөкөр жашоо менен жашагандыгын түшүндү. Бирок эмне болду? Кеч болду. Кеч болуп калды. Ал өзү кандай жашаса, анын 5 бир тууганы деле ошондой жашагандыгын
Ал эми түшүндү. Анан бирок кеч болуп калды. Эмнени суранды ал? Ыбрайым Лазарды тиги жер үстүнө жиберип, анан Лазар барып аларга күбөлөндүрүүсүн. Эй, туура эмес кылып атасыңар. Силердин бир тууган байкеңерби же кимиңер тиги тозокто кыйналып атат. Мен көрдүм аны. Силер да ошентип анын аркасынан бар башыңар үчүн тоо кылгыла, ниетиңерди өзгөрткүлө деп айтсын деген ниет менен жиберчи деди. Бирок ал өзү ошака барганын жана ошол тоо кылбаганын түшүндү. Кеч болуп калды. Эми бир туугандарын да ал жака келбешин каалап атат. Бирок андан ары эмне болду? Андан ары Эркин байке окуп берсеңиз. 28 аятка ылайык аны эмне тынчсызданткан жана анын суранышына эмне түрткү болгон? Биз уже айтып койдук, эмне тынчсыздантканын. Азаптуу жайга келбесин деди. Бир туугандары дагы бул азаптуу жай экенин түшүндү да ошо. Азаптуу жай экенин. Бир туугандары дагы ал жака келип калса эмне болот деп ошол нерсеге тынчсызданды. Анын бир туугандарынын жашоосу түрткү болду. Кийинки суроо, Ыбрайым байдын суранычына кантип жооп берди? Бул суроого жооп берип жатып, аятты көчүрүп коюу менен гана чектелбестен Ыбрайымдын жообун талкуулагыла. Ыбрайымдын сөздөрүнүн маанилүүлүгү жөнүндө ойлонгула дейт. Ыбрайым эмне деп жооп берди? Ыбрайым байланыш жок деди да. 29-аятта карасаңар, аларда Муса менен башка пайгамбарлар бар эмеспи деп, алардын сөздөрү, китептери бар деди да, ошолорду билишсин, ошолорду окушсун дейт. Анан жок деп атат Ыбрайым ата. Эгерде бай дейт, эгер өлгөндөрдөн бирөө барса, алар ниеттерин өзгөртүшөт дейт. Анан ал суроосуна Ыбрайым эмне деди? Эгерде алар Муса менен пайгамбарларга кулак салбаса, анда өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса дагы ишенишпейт дейт. Демек, эмне кылышы керек эле? Ыбрайым жана анын бир туугандары эмне кылышы керек эле? Ой, Ыбрайым дебедимби? Тиги бай адам жана анын бир туугандары эмне кылышы керек эле жер үстүндөгү жашоосунда? Тоо кылышы керек болчу. Муса менен өзгөртүш керек. Муса менен пайгамбарлардын китептерине кулак салыш керек болчу, айткандарына кулак салыш керек болчу. Ал эми Муса жана пайгамбарлардын айткандары, китептери эмне, Тооратта эмне деп жазылган? 10 осуят. Анан эң негизги осуят, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күч кубатың менен сүй. Анан ошого эле окшош экинчиси, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Демек, жакынын сүйгөн адам жакынына эч кандай жамандык кылбайт. Ага жардам берет колунан келишинче. Демек, Кудайды сүйүп, анын осуяттарын аткарыш керек болчу. Мына ушул нерсе адамга эмне дедиле? Өмүр берет деген. Эгерде өмүргө ээ болгуң келсе, Кудайдын осуяттарын сакта деген. Күнөө кылсаң, күнөөлөрүң үчүн тобо кыл деген. Демек, мына ушул Ыбрайымдын сөздөрү, Муса жана пайгамбарлардын айткан сөздөрү жөнүндө айткан нерсеси ушул. Кудайдын осуятын аткарып жашоо. 30-31 аяттарды кайра окуп чыккыла. Тобо кылышат деген эти сөз ойду өзгөртүү дегенди билдирет жана ал жашоонун багытын өзгөртүүгө алып келет. Байдын ою боюнча анын бир туугандарынын тобо кылуусуна эмне түрткү болмок? Бул силерге анын бир туугандарынын абалы жөнүндө эмне дейт? 30-31 аяттарды кайра окугула дейт. Жок, Ыбрайым ата дейт бай адам. Эгер өлгөндөрдөн бирөө аларга барса, алар ниеттерин өзгөртүшөт. Ошондо Ыбрайым айтат, Муса менен пайгамбарларга кулак салбаган алар тирилип барган адамга да ишенишпейт дейт. Демек, ошол байдын ою боюнча алардын тобо кылуусуна эмне түрткү болмок? Ишенишкен эмес да ошо. Жок, байдын ою боюнча. Ыбрайымдан эмнени суранды? Бир адам тирилип барса деп суранды. Өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса, башкача айтканда керемет көрсө, элестеткиле биз үчүн деле биздин өлүп калган бир тууганыбыз, мисалы, бир туугандарыбыз, ар бирибизде деле жакындарыбыз бар да, ошол
тирилип келсе азыр. Анда буга биз аябай таң калмакпыз да, вау депчи. Таң калып көргөн көздөрүбүзгө ишене албай, колдорун буттарын кармап көрүп, чын эле сенсиңби деп, денеси барбы деп, же мындай мен элес көрүп атам деп. Анан биз көргөндү башка адамдар да көрсө, вау деп анан ошондо ишенмекпиз да. Бул керемет деп анан сурамакпыз да, кандай экен ал жер. Дегенде алар бизге айтып бермек, же тозок, же бейиш депчи. Ошондон мындай кылгыла. Бул адамдык ой жүгүртүү да. Мына бай адам деле ушинтип ойлогон. Эгерде мына Лазар барса, анан ал Ыбрайым жөнүндө айтса, өзү каяка жөндө түшкөндүгү жөнүндө айтса, Ыбрайымдын кучагына баргандыгы жөнүндө айтса, анан менин тозокто кыйналып атканымды айтса, алар ойлорун өзгөртөт, ниеттерин өзгөртөт деген бул бай адамдын ою болду. Ошол эле учурда бул силерге анын бир туугандарынын абалы жөнүндө эмнени билдирет? Демек, биз жогоруда айттык, анын бир туугандарынын да жашоосу кандай болгон? Күнөөлүү, Кудайга жакпаган, мыйзамсыз, адилетсиз жашоо. Бир сөз менен айтканда, Кудайдан алыс жашоо. Алардын жашоосу, алар өздөрү менен өздөрү үчүн байлык жыйнаган, өздөрү жыргап жашаган, башка бирөө менен кызыгы жок, иши да жок. Жана эң негизгиси Кудайдан алыс, мыйзамсыз, адилетсиз, күнөөкөр жашоодо жашаган. Алтын эже, кийинки суроону окуп берсеңиз. Ыбрайым буга эмне деп жооп берди? Ыбрайым эмне деп жооп берди? 31-аят. Эгерде ал пайгамбарлардын кулак салбаса, анда алар адам тирилип барса деле ишенишпейт деп ошону эскерт. Демек, адамдын чыныгы ички абалын Ыбрайым билген, Эгерде Муса менен пайгамбарларга кулак салбаган адам, алар өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса дагы ишенишпейт деп жооп бериптир. Экинчи жуманын сабагынан биз Ыйсанын ыйык жазууга ылайык, башкача айтканда, байыркы келишимде жазылгандарга ылайык өлүп жана кайра тирилгенин көрдүк. Ал эми байыркы келишим бул Мусанын жана пайгамбарлардын китептери. Байыркы келишимди окуп үйрөнүү канчалык маанилүү экенин түшүнүп жатасыңарбы дейт. Демек, байыркы келишим, жаңы келишим экөө бири-бири менен абдан тыгыз байланышта. Ыйсанын бул дүйнөгө келип, адамзаттын күнөөсү үчүн өлүп, кайра 3-күнү кайра тирилерине, асманга жогору көтөрүлүп кетери жөнүндө, анан экинчи ирет бул дүйнөнү соттош үчүн келери жөнүндө мунун баардыгы тиги Мусанын 5 китеби, Тоорат китебинен баштап эле жазылган. Демек, ушуну абдан маанилүү. Биз ошолорду окуп, маанилүү кабыл алып жана жашообузда колдонуп, аткарып жашасак, биз жана бай адамга окшоп оттуу көлгө түшпөйбүз, тозокко түшпөйбүз. Амин. Андан ары уланталы, байкоо жүргүзгүлө. Биз буга чейин окуган текст адамдын жаны түбөлүк боло турган акыркы жерге киреби? Адамдын жаны тозокто же Ыбрайым жаткан жайда түбөлүк болобу? Же бизди өлгөндөрдүн тирилүүсү күтүп турабы? Элчи Павылдын тирилүү жөнүндө жазган бөлүмүн карайлы. Биз бул бөлүмдү экинчи жуманын сабагынан караганбыз. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 12-ден 22-ге чейин угуза окугула. Топ менен бирге айкаш-жыгаш түрүндө машаяк деген сөздүн ар бирин синонимдери менен кошо белгилегиле дейт. Жогору карап турган стрелка менен тирилүү жөнүндө айтылган ар бир сөздү белгилегиле. Өлгөндөр, көз жумгандар деген сөздөрдүн мүзөнүн эстелигин тартып белгилегиле. Кудай жөнүндө айтылган ар бир сөздү 3 бурчтук кылып белгилегиле дейт. Ушул 4 сөздү белгилейт экенбиз: машаяк, тирилүү, өлгөндөр, көз жумгандар жана Кудай. Машаяк. Машаяктын өлгөндөрдүн арасынан мен мындай отурсам көпкө неметип калат экен. Астын эле чийип кете берейинчи. Өлгөндөрдүн арасынан тирилгендиги
жарыяланып жатса, кээ бирөөлөрүңөр өлгөндөр тирилишпейт дегени кандай? Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машаяк да тирилген жок. Эгерде мындай эле кылып белгилей берейин. Машаяк тирилген эмес болсо, анда биздин жакшы кабар таратканыбыздын да, силердин ишенимиңердин да пайдасы жок. Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, ал эми биз Машаякты Кудай тирилтти деп жатсак, анда кимге? Кудайга каршы жалган күбө кылган болор элек. Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машаяк да тирилген жок. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда. Анда Машаякка ишенип жүрүп, көз жумгандар тирилишпейт. Эгерде Исага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз. Бирок Машаяк өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди. Өлүм бир адам аркылуу келген сыяктуу эле, өлгөндөр бир адам аркылуу тирилишет. Бир адам деген бул Машаяк, Адам атанын айынан баары өлүштү. Ал эми Машаяк аркылуу баары тирилишет. Ушуга чейин суроолорду талкуулагыла дейт. Алтын эже, биринчи суроону окуп бериңиз. 35 аятта кандай суроолор талкууланып жатат? Биякта, өлгөндөр тирилишпейт деген ой эмнени билдирет? Өлүм менен эле жашоо бүтөбү? Эмнени билдирет өлгөндөр тирилишпейт деген ой? Дегени кандай дейт? Өлгөндөр тирилишпесе, анда Машаякта тирилген жок дегенди билдирет. Ооба, алдагы бар, бирок ага чейин өлгөндөр тирилишпейт деген, эгер өлгөндөр тирилишпесе, анда биз дагы тирилбейбиз да, туурабы? Бул эмнени билдирет? Жашоо ушун менен эле бүтөт дегенди билдирет. Туурабы? Элестетиңиздер, эгерде өлгөндөр тирилбесе, анда биз жыргап эле ичип жеп, жыргап эле жашай бербейт белек, күнөө кылып. Жыргап алалы да, жашоо бир келет. Качан өлөбүз, ким билет, ошондон жыргап жашап алалы, каалагандай ичип жеп, көңүл ачып, шапар тээп дегендей, жана бай адамдай болуп. Байлыгыбыз аябай көп болбосо деле, бирок колубуздан эмне келсе көңүл ачканга аракет кылып жашап алмакпыз. Демек, өлгөндөр тирилишпейт деген ушул ойду билдирет экен. Жашоо ушуну менен эле бүтөт. Өлгөндөн кийин жашоо жок дегенди билдирет экен. Эркин байке, кийинки суроону окуп берсеңиз. Эгерде тирилүү болбосо, төмөнкү аяттарга ылайык анын кесепеттери кандай болот? Өлгөндөр тирилбесе, анын кесепеттери кандай болот? 17 аятта. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок дейт. Пайдасы жок Дагы деле өз мойнуңарда дейт. Өлөр өз мойнубузда болот. Ишенимибиздин пайдасы жок дейт. Биз ишенип аракет кылып атпайбызбы? Жакшы жашаганга, ыйык жашаганга, адил жашаганга аракет кылып атабыз.
күнөө менен күрөшүп атабыз, бирок өлгөндөр тирилерине ишенбесек, анда ишенимдин дагы пайдасы жок экен, ошондой күрөштүн дагы пайдасы жок экен. Анан эң негизгиси күнөөлөрүбүз эмне болот экен? Дагы эле өз мойнубузда болот экен. 18 аятка ылайык. Анда мурда Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар, Павыл, элчилер, 12 элчи жана башкалар, алар дагы эмне болушпайт дейт? Алар да тирилишпейт. Алар да тирилишпейт дейт. Анда алар эмне үчүн, мисалы үчүн, Павыл эмне үчүн өз өмүрүн, өз жанын берди, бүт өмүрүн Теңирге арнады. Өмүрүнүн акырында анын башы алынды, ишеним үчүн. 12 элчи, ар бири Иса Машаякта болуп, жакандан башкасынын ар бири Иса Машаякта болуп, өз жандарын беришкен. Петр, ал болсо аны дагы Исага окшоп айкаш чыгашка кадашкан, бирок ал айткан: мен татыксызмын, мени тескерисинен кадагыла деп. Демек, ошончолук өмүрлөрүнүн аягына чейин арнап, мындай өмүрлөрүн берип коюшкан. Жакан болсо Исанын сүйүктүү шакирти. Ал өз өлүмү менен өлгөн, бирок ошентсе дагы ал мындай 5 жылдыздуу мейманканада өлгөн эмес. Ал Патмос аралында, сүргүндө, ошол жакта жатып, ошол жака чейин барган. Демек, алардын баардыгы эмне болбойт дейт? Тирилбейт дейт. Ошол Исанын убагынан баштап, элчилердин убагынан баштап азыркыга чейин канчалаган машаякчылар ошондой өздөрүнүн жандарын беришти. Канчалаган адамдар өрттөлдү, мисалы үчүн, ишеним үчүн. Демек, алар ошол өлгөндөрдүн тирилерине ишенгендиктен ошондой немеге чейин, курмандыкка чейин барып атышты. 19 аятта эмне дейт? Эгерде Исага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз дейт. Эң бактысыз адамдарбыз. Бул жашоодо гана биз бир нерсеге ээ болуп калалы. Бул жашоодо гана биз оорларыбыздан айыгып, кандайдыр бир кереметтерди көрүп, же кандайдыр бир ийгиликтерге жетип калалы деп үмүттөнсөк, анда эмне дейт? Эң бактысыз адамдарбыз дейт. Тилекке каршы көптөгөн адамдар бул жашоодо гана Исага үмүттөнүшүп, оорларынан айыгып, же болбосо кандайдыр бир кредиттеринен кутулуп, же кандайдыр бир ийгиликке жетип, экзамендеринен өтүп деген сыяктуу ушул жашоодо гана үмүттөнгөн адамдар аз эмес тилекке каршы. Бирок алар кандай адамдар дейт? Бактысыз. Бактысыз, эң бактысыз адамдар дейт. 22 аятка ылайык. Өлгөндөрдөн биринчи деген сөз эмнени билдирет жана ал эмнеге тиешелүү? Өлгөндөрдөн биринчи деген сөз эмнени билдирет жана ал эмнеге тиешелүү? 20 аят экен, 22 аят деген туура эмес. 20 аятка ылайык. Өлгөндөрдөн биринчи болуп тирилди деген кимге тиешелүү? Машаякка тиешелүү. Машаякка тиешелүү. Анан ал эмнени билдирет? Демек, бул биз дагы эмне болобуз? Исага окшоп биз дагы тирилерибизди билдирет. Тирилүү болот. Өлгөндөн кийинки жашоо бар дегенди билдирет. Алтын эже, кийинки суроону окуп берсеңиз. 20-22 аяттарга ылайык өлгөндөрдүн тирилиши мүмкүнбү? Эгерде мүмкүн болсо, анда бул китеп, бул кантип жана ким аркылуу болот? Өлгөндөрдүн тирилиши мүмкүнбү дейт. 20 аятта. Мүмкүн бекен өлгөндөрдүн тирилүүсү? Машаяк өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди. Адам ата аркылуу өлүм бир адам аркылуу, өлүм бир адам аркылуу. Ооба, адам ата аркылуу. Тирилүү болсо, Иса Машаяк аркылуу баардыгы тирилишет да, бир адам аркылуу. Бир адам деген бул адам ата, бир адам чоң тамга менен бул Иса Машаяк, Демек, өлүм ким аркылуу келди? Адам ата аркылуу келген сыяктуу эле. Өмүр бир адам Машаяк аркылуу, же болбосо өлгөндөр
машаяк аркылуу тирилишет экен. Демек тирилүү Иса машаяк аркылуу болот экен, Бир туугандар, дагы бир үзүндүнү ушул 1-Корунтуктар 15-бөлүмдү аягына чейин карап, даже экөө болуп калат экен, эки үзүндүнү карап, анан жыйынтыктайт экенбиз бүгүнкүгө. Андан ары Ерлан, мен саат 8'de сыйынууга кирет элем. Ошо 10 мүнөттөн кийин, Кудай буюрса бүтүп калат окшойбуз. Эки үзүндү калыптыр. Байкоо жүргүзгүлө. Өлгөндөн кийин жашоо бар экенин билгендиктен, өлгөндөн кийин биздин денебиз кандай болот деген суроо жаралат. Бул тууралуу Павыл Корунтуктарга эмне деп жазганын карайлы. 1-Корунтуктар 15:35-38'de окугула. Өлгөндөр өлбөсө деген сөздөрдү мурдагыдай кылып белгилейбиз. Тирилишет деген сөздөрдү жогору карап турган стрелка менен белгилейбиз. Анан мындай символ менен адамдын жердик денесине таандык дене деген сөздү белгилегиле дейт. Бирок кимдир бирөө өлгөндөр кантип тирилишет? Алардын тирилгенден кийинки денеси кандай болот дейт чыгар. Акылсыз. Сепкен уругуң не болбосо? Өлбөсө. Өнүп чыкпайт. Буудай себесиңби, башканы себесиңби? Сен өсүмдүктүн өзүн эмес, уругун эле себесиң. Кудай ар бир өсүмдүккө өзү каалагандай түр берет. Ар бир уруктун денеси ар башкача болот. Эркин байке, биринчи суроону окуп берсеңиз, суроолорду талкуулагыла деген. 35-аятта кандай суроолор талкууланып жатат жана Павыл аларга кантип жооп берди? 35'te. Кандай суроолор? Өлгөндөр кантип тирилишет дейт. Макул, алар тирилгенден кийинкиси денеси кандай болот деген суроолорду берип атат, Өлгөндөр кантип тирилет, алар тирилгенден кийин алардын денеси кандай болот деген суроолор берилип атат. Анан Павыл аларга кантип жооп берди? Салыштырмалуу. Эмнени салыштырып атат? Буудай. Урук. Жана өсүмдүк. Ар кандай өсүмдүк. Буудай болобу, ар кандай өсүмдүк болобу, себилгенден кийин ал эмне болот? Өнүп чыгат. Өнүп чыкканда ал негизги себилген урук, ал өлөт. Өнүп чыкканы, өсүп чыкканы уже урук берет. Картошкалар деле, казганда мисалы үчүн себилгендери мына былжырап уже жарабай калган. Жаңы өсүп чыккандар уже канчалаган түшүм берген. Демек, биздин бул денебиз дагы эмне болот? Мындайча айтканда, Өлөт, чирийт, ал эми жаңы денеге ээ болобуз деген мааниде айтылып атат, Кийинки суроонун алтын эже. Тексттен дене жөнүндө эмне билдиңер? Дене жөнүндө эмне билдик? Денелердин баары бирдей экен. Адамдын, малдын, канаттуунун, балыктын денеси бири-бирине айырмалуу дейт. Бул салыштырып жатканда ар бир уруктун денеси ар башкача болот, өсүмдүктө. Бул кийинки суроо менен байланыштырып койсок болот экен, Бул силерге тирилгенден кийинки денебиз жөнүндө эмне дейт? Тирилгенден кийинки денебиз эмне болот? Жаңы. Эски дене чирийт, өлөт. Ал эми жаңы денеге ээ болот экенбиз. Анан биздин тирилгенден кийинки денебиз кандай болорун ким чечет дейт? Кудай кандай өң берет, өзү чечет. Кудай өзү берет дейт. Каалагандай, өзү каалагандай түр берет дейт. Демек, биз өзүбүз чечпейбиз, Кудай чечет экен. Кандай дене берерин, кимге кандай дене берерин Кудай чечет экен, Ошентип өлгөндөрдү ким тирилтет экен? Кудай тирилтет. Анан ушул эле бөлүмдүн акыркы немеси, үзүнтүсү. Байкоо жүргүзгүлө. Бул бөлүм биз карай турган чындыктарга бай бөлүм. Павыл ушуну менен тирилүү жөнүндөгү насыятын аяктай элек. Корунтуктар 15:42, 49-29 болуп калыптыр. Мурдагы эле сөздөрдү тирилүү, тирилишет деген сөздөрдү белгилейбиз, дене деген сөздү белгилейбиз, Иса деген сөздү белгилейбиз. Анан
рухи асмандан деген сөздү тегеректейбиз. Өлгөндөрдүн тирилүүсү да ушундай болот. Топуракка көмүлгөн дене чирийт, тирилген дене эч качан чирибейт. Тирилген дене. Севилген нерсе барксыз, тирилген нерсе барктуу. Севилген нерсе алсыз, тирилген нерсе күчтүү. Севилгени табигый дене, тирилгени рухи дене. O табигый, рухи деген сөздөрдө белгилейбиз, тирилгени. Табигый дене бар, рухи дене бар. Торатта мындай деп жазылган. Ошентип биринчи адам ата тирүү жан болуп калды. Ал эми акыркы адам бул ким жөнүндө? Иса Машаяк жөнүндө. Акыркы адам өмүр берүүчү рух. А дегенде табигый адам, андан кийин рухи адам келди. Топурактан жаратылган биринчи адам жерден, экинчи адам асмандан келди. Жердеги адам кандай болсо, жердегилер да ошондой. Асмандан келген адам кандай болсо, асмандагылар да ошондой. Азыр жердеги адамдын бейнесин алып жүрөбүз. Кийин асмандан келген адамдын бейнесин алабыз. Исанын бейнесин алабыз, Эми суроолор. Акыркы 3-4 суроо калыптыр, бүгүнкүгө. Суроолорду талкуулагыла. 42-44 аяттардан өлгөндөрдүн тирилүүсү жөнүндө эмне билдик? Өлгөндөрдүн тирилүүсү да ушундай. Топуракка көмүлгөн дене чирийт, тирилген дене эмне болот? Чирибейт. Эч качан чирибейт дейт. Абдан кызыктуу, Демек, өлгөндөрдүн тирилүүсү. Жана топуракка көмүлгөн урук чирийт, анан жаңы нерсе өсүп чыгат да. Ошондой эле биз дагы денебиз өлөт, топуракка барат, ал эми жаңы денебиз, бирок уже чирибес болот экен. Эч качан чирибейт экен, Кийинки суроону алтын эже окусаңыз. 45-49 аяттарда кайсы карама каршы нерселерге басым коюлуп жатат? Эч нерсени көз жаздымга калтырбаш үчүн ар бир аятты кунт коюп окугула. Биринчи адам, анан акыркы адам, Биринчи адам бул адам ата. Ал эми акыркы адам бул Иса Машаяк. Айырмасы эмнеде? Тирилди, анан өмүр берди, кандай ошондой. Адам ата тирүү жан болуп калды, биринчи адам. Ал эми акыркы адам өмүр берүүчү рух болду, бул Машаяк. Өмүр берүүчү. Ошондой эле жана адам ата аркылуу өлүм келди, ал эми Иса Машаяк аркылуу биз өмүр келди деп мурдагы да караганбыз, Бул дагы карама каршылык. 46-да. А дегенде табигый адам, андан кийин рухи адам. Табигый, анан рухи, Иса Машаяк келди. Топурактан жаратылган биринчи адам жерден, экинчи адам асмандан келди. Бул кызыктуу, Адам жерден, адам ата. Ал эми Иса асмандан келди. Андан ары дагы кандай карама каршылык? Жердеги адам кандай болсо, жердегилер ошондой болот. Асмандан келген адам кандай болсо, асмандагылар ошондой. Иса Машаякка ишенгендер Иса Машаяктай болот да, ошошту болот ошондой, Ооба. Азырынча биз убактылуу жердеги адамдын бейнесин алып жүрөбүз, бирок биз рухи жактан өзгөрүлдүк Иса Машаякка окшоп, Биз рухи жактан жаңыдан төрөлдүк, биз түбөлүк өмүргө ээбиз. Бирок денебиз баягы эле бойдон, бирок уже күнөө кылбаганга аракет кылып, бизде Кудайдын руху бар, ошол рух бизге күч берет, күнөө кылбай адил жашаганга. Кийин Иса келгенде, Исаныкындай денеге ээ болот экенбиз. Биринчи адам ким? Ал эми акыркы адам ким? Биринчи адам атабыз, экинчи адам болсо Иса Машаяк. Табигый нерсе биринчиби же рухи нерсе биринчиби?
Элчи Павыл бул салыштырма аркылуу эмнени айткысы келген? Эмне биринчи? Ruhi adam birinci de. Жок, табигый биринчи да. Биринчи табигый. Tabii birinci olup gelgen, ondan keyin ruhi adam. Табигый нерсе, табигый дене биринчи, ал эми рухий нерсе, рухий дене экинчи. Демек бул аркылуу Павыл эмнени айткысы келген? Табигый нерсе менен эмне болот? Жок болот. Yok bulat ruhi nerse tüylükü. Табигый денебиз жок болот, ал эми рухий денебиз түбөлүк чирибей турган болот. Чирибес болот. Мына Иса Машаякка ишенгендер, алар ошол табигый эмес, рухий денеге ээ болот экенбиз. Ошон менен сыйналы, жыйынтыктайлы эмкиде мунун уландысын, эмкиде көбүрөөк карайбыз. Иса Машаякка ишенгендер менен эмне болот? Өлгөндөн кийин алар кайда барышат деген суроолорго тексттерден жоопторду көбүрөөк карайбыз. Азыр болсо сыйынып жыйынтыктайлы. Асмандагы атабыз, рахмат ушул ырайымдуу убактыңыз үчүн, ушул тирүү жана чындык сөздөрүңүз үчүн, ушул чындап эле сиз бизге ачып берип, бизге үмүт берүүчү сөздөр менен бизди бекемдеп жатканыңыз үчүн рахмат. Жана ушул көптөгөн жакындарыбыз, туугандарыбыз ушул Иса Машаякка ишене элек туугандарыбыз ушул чындыкты билип, өмүргө ээ болуп калыш үчүн биз алар үчүн сыйынабыз. Жанагы бай адам менен Лазар, ошо алар бул жашоодо өлгөндөн кийин ушул Лазар болсо Ыбрайымдын кучагына барды. Ал эми бай адам болсо ал тозокто жалындап күйүп жатты. Ал ошол жака барганда ушул жашоосу Кудайга жакпаган жашоо экенин, күнөөкөр жашоо экенин түшүндү, бирок анын түшүнүгү кеч болуп калды. Ошондой эле биз дагы ушул биздин туугандарыбыз, жакындарыбыз, Исага ишенбегендер, алар каяка барары белгилүү. Жана ошол алар үчүн сыйынабыз. Ошо кеч болуп кала электе алар түшүнүшсүн, алардын акылдары ачылсын. Биз аларга айталы, алар үчүн сыйынууда бололу. Туугандарыбыз, жакындарыбыз, кошуналарыбыз, эли жерибиз ушул сиздин чындыгыңызды таанып билип, ушул түбөлүк өмүргө ээ болуп калсын. Күнөөлөрү Иса Машаяктын ысмы аркылуу кечирилсин деп сыйынабыз. Рахмат сизге ушул ырайымдуу убактыңыз үчүн. Иса Теңирдин атынан биз ыраазычылык менен сыйынабыз. Амин. Amin. Рахмат. Кудай батасын берсин. Амин. Биз өткөндө бул 4-чү сабакты баштаганбыз, ишенген адам өлгөндөн кийин кайда барат, же болбосо ишенген адам менен өлгөндөн кийин эмне болот деген, баштаганбыз, улантабыз. Биз буга чейин жана Лука 16-бөлүм бай адам менен Лазар жөнүндө караганбыз. Бай адамдын жер үстүндөгү жашоосу кандай болгон? Анан тиги дүйнөгө баргандан кийин жашоосу кандай болду? Жер үстүндөгү жашоосу ал күн сайын кымбат баалуу кийинип той өткөрчү экен. Ал эми кайырчы Лазар, ал анын ошо байдын эшигинин алдында ошол кайырсырап отурчу экен, ал оорулуу да болчу экен. Ал деген бай жеген тамактын калдыктарына да зар болчу экен, бирок аны дагы берчү эмес экен. Анан иттер келип анын жараларын жалачу дейт. Ал эми бай болсо ошол кайырчы же болбосо мындай муктаж болгон адамдарга көңүл буруп да койбоптур. Анан экөө тең өлүп, кимиси кайсыл жерге барды? Бай тозокко барды. Ибрайым, атиги Лазар болсо Ибрайымдын кучагында жатты дейт. Бешке барды. Ошентип ал бай болгон үчүн тозокко барыптырбы? Кедей болгон үчүн тиги бешке барыптырбы? Же кеп башка нерседе экен? Башка нерседе. Эмнеде кеп? Жакшылык. Бай адам ошол жер үстүндөгү жашоосунда ал байлыгын ушул өзү үчүн, Кудайдын байлыгы менен байыбастан өзү үчүн жыргап жашап, ошол кедей кембагалдарга дагы кам көргөн жок. Ошол эле учурда тиги ошол тозокто жатып эмне деди? Ыбрайым ата, тиги Лазарды бул жака жиберчи. Ал бармагын үчүн сулгам алып менин оозумду суулап койсун деп.
Анткени бул жалындаган отто кыйналып жатам деди. Мм. Бирок Ыбырайым эмне деп жооп берди? Балам, Ал сен жакта жер бияка өтпөйт, бияктан тияка өтпөйт. Түпсүз туңгуюк бар деди. Силер менен биздин ортобузда түпсүз туңгуюк бар. Ал жактан биз жактан силер жакка өткөнгө болбойт деди. Бирок ага чейин балам, жер үстүндөгү жашооңду эстечи дейт. Сен жыргап жашадың дейт. Ал эми Лазар болсо кыйналды дейт. Ошол жер үстүндө жашооңдо сен жыргап жашаган мүмкүнчүлүк бар болчу, жакшылык кылганга дейт. Андан кийин эмне деди? Анда өткөнгө мүмкүн болбосо анда тиги Лазарды эмне дейт? Кайра жер үстүнө жибер дейт. Анткени менин 5 бир тууганым бар дейт. Алар дагы бул жака келбеш үчүн ал барып күбөлөндүрсүн дейт. Ошондо Ыбырайым эмне деп жооп берет? Аларда Муса менен пайгамбарлардын китептери бар. Алар ошолорду окушсун десе, жок. Эгерде өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса, алар ишенишет дейт. Анан Ыбырайымдын жообу эмне дейт? Эгерде алар Муса менен пайгамбарлардын айткандарына ишенбесе, анда өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса дагы ишенбейт. Демек, бай өзү, анын 5 бир тууганы жер үстүндө жашоосунда алар Муса менен пайгамбарлардын айткандарын угушкан, бирок айтканына ылайык жашашкан эмес, да? Аткарып жашаган эмес. Уккан, бирок аткарган эмес. Ыйса да айтпады беле, менин сөзүмдү угуп аткарган адам бактылуу деп, акылдуу адам дейт. Ошондуктан алар аткарган эмес. Ошондуктан эгерде аткарбаса, анда өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса, мындай керемет болсо дагы алар ишенишпейт дейт. Ыйса деле жер үстүндө жашап жүргөндө канчалаган кереметтерди көрсөттү. Керек болсо өлгөндөрдү да тирилтти. Бирок баягы дин кызматкерлери, фарисейлер, алардын көпчүлүгү, ошондой эле көпчүлүк эл ишенишкен эмес. Демек, биз ошондон көрө алабыз, андан ары улантабыз, бир туугандар. Андан кийин биз жанагы 1-Корунтуктар 15-бөлүмдү караганбыз. Ал өлгөндөрдүн тирилүүсү жөнүндө. Өлгөндөр тирилгенде кандай болот? Анткени өлгөндөр тирилишпейт деген адамдар болгон, анан элчи Павыл айтып берип атат, өлгөндөрдүн тирилгенине ишенбесеңер, анда биздин бул дүйнөдө Исага ишенгенибиздин эч кандай пайдасы жок деп. Анан силердин ишениңер дагы бекер эле курулай деп. Анан ошол нерсени андан ары улантабыз. Өлгөндөрдүн тирилгенден кийинки жашоосу, башкача айтканда, денеси кандай болот, ошону улантабыз. Же болбосо Машаякчы өлгөндөн кийин, Исага ишенген адам өлгөндөн кийин эмне болот? 68-бет байкоо жүргүзгүлө. 66-го деби? 66? Же 68-бет. Биз кайсыга келдик эле? Лукага келиптирбиз, Мен Лукага келгем, 66. Лукага келиптирбиз. Анда мен бир аз алдыга өтүп кетиптирмин. Лука 66-бет. Байкоо жүргүзгүлө. Эгерде биз асмандан келген акыркы адамдын, Исанын бейнесин алсак, анда биздин тирилгенден кийинки денебиз кандай болот? Иса тирилгенден кийин 11 шакирти менен болгон анын маегин карайлы, көңүл бургула. Анын тирилгенден кийинки денеси жөнүндө эмне биле алабыз? Лука 24-бөлүм 35-тен 43-кө чейин окугула, окуп жатып, шакирттер жөнүндө айтылган аларга силердин деген атооч, бардык атооч сөздөрдү белгилегиле. Анан Иса Машаяктын тирилгени жөнүндө билген сөздөрдү тегеректегиле дейт. Ушул эки сөздү белгилейт биз. Исанын тирилгенин, анан алар деген сөздөрдү. Бул эки шакирт болсо, аларга жолдо болгон окуяны, аны деген бул Иса, Иса. Үйдө карап турган стрелка менен белгилейт. Аны нан сындырып жатканда гана таанышканын айтып беришти. Алар ушул жөнүндө сүйлөшүп жатышканда, Иса өзү алардын ортосуна туруп калды. Ким? Иса, тирилгенден кийин. Анан аларга: силерге тынчтык болсун.
деди. Силерге дегенде болот. Силерге. Катуу коркуп кеткен алар элес көрүп жатабыз го деп ойлошту. Бирок Иса аларга не деди? Эмне коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар? Менин колдорум менен менин деген Иса буттарымды. Менин колдорумду, буттарымды карагылачы. Бул мен өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө. Элестин денеси да, сөөгү да болбойт. Бирок өзүңөр көрүп тургандай менде бар. Өзүңөр деген шакирттер, өзүңөр көрүп тургандай менде бар. Деп аларга колу бутун көрсөттү. Алар бир чети кубанып, бир чети таң калып, көргөн көздөрүнө ишене албай турушканда, Иса алардан бул жерде силердин жей турган бир нерсеңер барбы? Деп сурады. Ошондо аларга кимге? Исага. Исага бир кестин куурулган балык беришти. Иса аны алып шакирттеринин көзүнчө жеди. Жакшы. Эми суроолорду талкуулагыла дейт. Алтын эже, биринчи суроону окуп берсеңиз. Өлгөндөрдөн тирилген Иса Машаяк жөнүндө эмне билдиңер? Анын келбети кандай болгон? Ал эмне кылган? Өлгөндөрдөн тирилген Иса жөнүндө эмне билдик? Алар шакирттери жолугушканда аны маансындырып жатканда гана анын таанышкандыгын айтып беришти дейт. Алар жөнүндө сүйлөшүп жатканда Иса алардын куртосуна келип туруп калды дейт. Силерге тынчтык дейт. Катуу коркуп кеткен алар элес көрүп жатабыз го депти. Ойлошту. Бирок Иса аларга эмнеге коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар? Менин колдорумду, буттарымды карагылачы. Бул мен өзүммүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө. Элестин денеси да, сөөгү болбойт. Бирок өзүңөр көрүп тургандай менде бар деп аларга колу бутун көрсөттү. Демек анын келбети, тирилгенден кийинки Исанын келбети кандай болгон? Кадимкидей эле болду. Кадимкидей колдору, буттары, денеси болгон экен, Ал эмне кылган? Тамак жеген алардын көзүнчө. Карасаңар, алар ошо көргөн көздөрүнө ишене албай турушканда алардан бул силерде жегенге бир нерсеңер барбы? Деп сураганда алар бир кесим куурулган балык беришти. Аны Иса аны алып шакирттеринин көзүнчө жеди дейт. Демек кадимкидей колу буту, көзү, оозу, кадимкидей эле денеси болгон экен. Бирок биз көрөбүз, биздики өлө турган дене, Иса уже өлбөс денеге. Бирок кадимкидей эле денеге ээ болгон. Кийинки суроону акыл эже окуп берсеңиз. 39 аятта Иса элес жөнүндө эмне дейт? Элес жөнүндө карасаңар, ага чейин шакирттер эмне деп ойлошкон? Элес деп ойлошкон. Элес деп ойлошкон да. Элес көрүп атабыз деп ойлошкон да. Бирок Иса эмне деп жооп берди? Иса аларга эмне коркуп кеттиңер? Эмнеге шектенип жатасыңар? Менин колдорумду, буттарымды кармагылачы. Бул мен өзүмүн. Мага колуңарды тийгизип көргүлө. Элестин денеси дагы, сөөгү дагы болбойт. Бирок өзүңөр көрүп тургандай менде бар деди. Исанын денеси болгон, сөөгү бар тең болгон экен да. Бул жерде 37-аятта катуу коркуп кеткен алар элес көрүп жатабыз деп. Мындай бизде сөз бар го, арбак көрүп жатабыз депчи. Бирок элестин эмнеси болбойт? Денеси болбойт, туурабы? Денеси болбойт. Бирок ошентип ойлогон алар. Бирок Иса эмне деди? Карагыла, бул менинмин, менмин дейт. Колу буттарын көрсөтүп, сөөгү. Анан элестин эмнеси болбойт деди?
сөөгү денеси болбойт. сөөгү болбойт. Денеси сөөгү болбойт деди. Бирок өзүңөр көрүп тургандай бул меймин деп аларга колу бутун көрсөттү дейт. Демек элестин сөөгү болбойт. Денеси болбойт экен. Төркүн эже, кийинки суроону окуп бере аласызбы? Бул маалымат аркылуу биздин тирилгенден кийинки денебиз жөнүндө эмнени түшүнө алабыз? Тирилгенден Маалымат аркылуу биздин тирилгенден кийинки денебиз жөнүндө эмнени түшүнө алабыз? Денеге ээ болорубузду, денеге ээ болорубузду. жаңы денеге ээ болобуз, Мм. Исаныкындай денеге ээ болобуз. Анан кадимки денеге эле окшош экен, бирок уже биз кийинки бөлүктөрдөн карайбыз, кийинки сабактардан. Уже биз өлбөй турган денеге ээ болобуз. Биз элеске ээ болбойбуз, кадимкидей денеге ээ болобуз. Исаныкындай денеге ээ болобуз десек болот. Андан ары дагы улантабыз. Байкоо жүргүзгүлө. Биз элчи Павылдын Корунтуктарга жазган 1-катынын 15-бөлүмүнөн тирилүү жөнүндө эмне деп айтканын карадык. Ал Корунтуктарды тирилүү жөнүндө өзүнүн 2-катында да үйрөткөн. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 1-8 чейин окуп чыккыла. Силер бул текстти окуп жатканда топтогу адамдардын кунт коюп көңүл бурушун сураңыз. Андан кийин шашпай текстти 2 ирет окуп чыгыңыз. Топтогу адамдар менен бирге ишенгендерге тиешелүү биз, бизге, бизди деген атоо сөздөрдү астын чийгиле. Анан мындай белги менен жердеги үйүбүз, чатырыбыз деген сөздөрдү белгилегиле дейт. Демек ушул 2 сөздү белгилейт экенбиз. Биз, анан жердеги үйүбүз, чатырыбыз деген, Жердеги үйүбүз. Бул чатырыбыз. Кыйрагандан кийин Кудай кимге? Бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түбөлүк үйдү берерин билебиз. Ошон үчүн асмандагы үйүбүздү Да белгилем этебизби? Чатыр болобузбу? Жок, ал башкача белгилейт экенбиз. Азыр бул жердеги чатыр үй, Муну белгилебейсиз, значит. Муну азыр белгилебейбиз. Түбөлүк үйдү берер. Ошол үчүн асмандагы үйүбүздү кийүүнү каалап улутунуп жатабыз. Кийимчен туруп жылаңач деп табылып калбасак эле болду. Бул чатырыбызда, бул чатыр, денебиз турганыбызда кыйналып үшкүрүнүп жатабыз. Анткени өлө турган нерсе бул денебиз, Бардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиш үчүн биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз. Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге рухту аманат кылып берген. Ошондуктан ар дайым кайраттуубуз. Бул денебизде жашап жатканыбызда Теңирден алыс экенибизди билебиз. Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз. Ошондуктан биз кайраттуубуз. Денеден чыгып Теңирдин жанына барууну артык көрөбүз дейт. Дагы бир жолу бул жакта бул текстти 3-чү биз бир эле жолу окуп эметпедикпи? Дароо эле белгилебедикпи? Дагы бир жолу биз 2-нчи жолу окуп чыгып, эми кыйрагандан кийин жана денеден чыгып деген сөз айкаштарын өлүм деген сөздү белгилегендей кылып белгилеели дейт. Мүрдөнүн эстелиги, кыйрагандан кийин, өлгөндөн кийин деген маанини билдирет экен. Анан булут түрүндө асмандагы үй, имарат, түбөлүк үй деген сөздөрдү сөз айкаштарын белгилегиле дейт. Ушул 2 сөздү белгилейт экенбиз тутандар. Кайсы сөздөр? Кыйрагандан кийин, жана денеден чыгып дегенде, анан үй, имарат, түбөлүк үй деген, асмандагы үй деген. Демек ушул 2 сөздү белгилейт экенбиз. Асмандагы үй, жердеги үйүбүз, бул чатырыбыз. Эмне болгондон кийин? Кыйрагандан кийин Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты,
түөлүк үйдү берерин билебиз. Ошон үчүн асмандагы үйүбүздү ийүүнү каалап, улутунуп жатабыз, умтулуп жатабыз. Кийимчен туруп, жылаңач деп табылып калбасак эле болду. Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып, үшкүрүнүп жатабыз. Анткени өлө турган нерсенин баардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиш үчүн биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз. Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге рухту аманат кылып берген. Ошондуктан ар дайым кайраттуубуз. Бул денебизде жашап жатканыбызда теңирден алыс экенибизди билебиз. Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз. Ошондуктан биз кайраттуубуз. Денеден чыгып деген дагы бул жанагы теңирдин жанына барууну артык көрөбүз дейт. Эми суроолорду талкуулагыла дейт. Акыл эже биринчи суроону окуп берсеңиз. Так, биринчи суроо. Азыр биз жашап жаткан биздин жердеги үйүбүз жөнүндө эмне билдиңер? Адамдардын колу менен жасалбаган асмандагы үй менен салыштырганда анын кандай айырмасы бар? Жердеги үйүбүз бул чатырыбыз кыйрайт. Кыйрагандан кийин Кудай бизге асмандагы адамдын колу менен жасалбаган имаратты, түөлүк үйдү берерин билебиз дейт. Значит, жердеги үй болсо кыйрайт экен. Ал эми асмандагы үй болсо ал түөлүктүү үй. кыйрабайт, Кыйрабайт. Түөлүктүү үй. Демек аны ким жасаптыр? Кудай. Кудай өзү жасаптыр, Демек жердеги үйүбүз, башкача айтканда, бул денебиз өлөт, топурактан жаралган денебиз кайра топуракка барат, Ал эми жаңы денеге болгондо, асмандагы үй деген ошол, жаңы денеге болгондо ал түөлүктүү, кыйрабас, Кудай жасаган имаратка, асмандагы үйгө ээ болот экенбиз. Алтын эже, кийинки суроону окуп берсеңиз. 4-аятта Павыл эмне жөнүндө айтып жатат? Жылаңач болууну эмес деп айтуу менен ал эмнени айткысы келген? Эмнени айткысы келген? Жылаңач болууну эмес, кийимчен жылаңач деп калбасак эле болду дейт. Эмнени айткысы келген? Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып үшкүрүнүп жатат. Анткени өлө турган нерсенин баардыгынын үстүнөн өмүр жеңишке жетиш үчүн биз жылаңач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз дейт. Кудай бизди ошого даярдаган дейт. Башкача айтканда, биз бул ошол жыйындагы ишенгендер, корунук жыйындагы ишенгендер, алар ишенебиз деп коюп эле, бирок каалашынча жашай берсек болот дешкен да. Ишенебиз деп коюп эле, тиги күнөө кылып жашай берсек болот деп ойлошкон. Бирок чыныгы ишенген жана жалган ишенимдин экөөнүн айырмасын Павыл көрсөтүп берген, чыныгы ишеним жана жалган ишеним. Чыныгы ишеним ал өмүргө ээ болот. Чыныгы ишеним ал ыйык, адил жашайт. Бул жактан кийим деген сөз, мында ак кийим дегенде дагы аян китебинде адилдик менен салыштырып символдор айтат. Анан эгерде биз бул дүйнөдө ишенебиз деп коюп, күнөөдө жашап жүрө берсек, күнөө атайлап күнөө кылып эле жашап жүрө берсек, анда асманга барганда биз түөлүк өмүргө ээ болобузбу? Жок. Болбойбуз, Мына ошону айтып жатат. Жылаңач деп табылып калабыз ошакта. Жылаңач деген бул уже ишенимге ылайык жашаган жоксуң дегенди билдирет, Ошондуктан ошол маанини айткан да. Демек, тияка барганда биз жаңы денеге ээ болбой калышыбыз мүмкүн, эгерде адил жашабасак, ишенимибизге ылайык жашабасак. Демек, ушуну айткысы келген да. Демек, мен ишенем дегендин баары эле жаңы денеге, же болбосо түөлүк өмүргө ээ боло бербейт экен. Кимдер? Кийимчен деген сөз адил жашоо, ишенимине ылайык жашаган адамдар гана түөлүк өмүргө ээ болот экен. Кийинки суроо, Төркүн эже, кийинки суроону окуп берсеңиз.
келечекте биз асмандагы денеге ээ болушубуз үчүн биз кандай кепилдик же аманат берилген? Бизге кандай кепилдик же аманат берилген? Кандай кепилдик, гарантия, же аманат Кудай берилген? бизди ушуга даярдаган жана бизге рухту аманат кылып берген. Демек, рухту аманат кылып берген. Эгерде ичибизде ыйык рух жашаса, анда асманга барганда ошол ыйык рух эмне? Мөөр, мөөр басып койгон да. Демек, ошол бизге кепилдик берет экен. Асманга барганда мына менин уулум, менин шакиртим, ал ыйык рух менен мөөрлөнгөн, ал ыйык рухтун жетегинде жашаган деп бизге жаңы дене даярдалат, берилет экен. Жакшы, кийинки суроо. Биз силер менен кепилдик жөнүндө караган кайчылаш шилтемелер эсиңердеби дейт. Кепилдик жөнүндө караган кайчылаш шилтемелер. Кандай кайчылаш шилтемелер? Окшош кайчылаш. Анткени биз көргөнүбүз боюнча эмес, ишенибиз менен жашап жатабыз. Кайчылаш ушундайбы? Кепилдик деген өмүргө ээ болот сөзсүз деген немелер да. Окшош аяттар. Мисалы, биз мурунку сабактардан караганыбыздай, Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди дейт. Ким Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди дейт. Кандай кепилдик? Ким ишенсе, ал өлбөйт жана түбөлүк өмүргө ээ. Иә. Жакан 3:16 ошол. Ооба, Жакан 3:16 Ким Исанын Машаяк Кудайдын уулу экенине ишенсе, ал өлбөйт, ал түбөлүк өмүргө ээ болот дейт. Жакшы. Кийинки суроо. Алтын эже. Элчи Павыл ишенгендердин денелик өлүмү жөнүндө эмне дейт? Алардын каалоосу кандай? Денелик өлүм жөнүндө эмне дейт ишенгендердин? Ишенгендер үчүн өлүм, денелик өлүм трагедия бекен же бир утуш бекен? Жок. Анын жанына баары артык деп атпайбы андан денеден чыгып. Артык, денеден чыгып, теңирдин жанына барууну артык көрөбүз дейт. Демек, чыныгы ишенгендер бул дүйнөгө ылайыкташпай, бул дүйнөдөгү жашоону сүйбөй, бул дүйнөгө жабышпай, тескерисинче ал кайсыл гана убакта теңир алып кетпесин, ошого баардык учурда даяр болот экен. Хоть эртерээк барышын каалайт экен, Демек, мына ушул экен. Чыныгы ишенимдин белгиси ушул экен. Асманга барууну артык көрөбүз дейт, Буга чейин да жазылган мына биринчи аятта дагы. Жердеги үйүбүз, бул чатырыбыз кыйрагандан кийин Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты түбөлүк үйдү берерин билебиз дейт, Ошого умтулуп жатабыз дейт экинчи аятта. Ошон үчүн асмандагы үйүбүздү кийүүнү каалап, ошого умтулуп жатабыз дейт. Башка котормодо ошол умтулуп, аракет кылып, каалап жатабыз ошону дейт. Демек, ишенген адамдын каалоосу эмне экен? Теңирдин жанына барууну артыгыраак, бул жашоодон артыгыраак, Акыл эже, кийинки суроо. Так, силердин чөйрө өңүрдөгү адамдар өлүмгө кандай карашат? Эмне үчүн ушундай деп ойлойсуңар? Эгерде өлүм машаякчылар үчүн трагедия эмес болсо, өлүм утуп алуу болсо, айлана чөйрөдөгү адамдар өлүмгө кандай мамиле кылышат? Алар өлүмгө кандай карашат? Аларда коркунуч. Коркунуч. Анан алар эми бияктан эми аякка барганда көп айтышат го. Эми ким барып көрүптүр? Аякка барганда эми Кудай өзү чечет депчи. Кудай эмнени бешенеге жазса ошону көрөт. Ошондо ошончо да. Анан кээ бирлер же көпчүлүгү коркот. Анан кээ бирлер өлгөндөн кийинки жашоо бар экенин ишенбегендер кандай болсо ошондой болот да деп жашай жүрө беришет, Демек ушул көбүнчө эки түрдөгү өлүмдөн коркпойм дегендер бар, бирок
бар жүрөгүнүн түпкүрүндө суроо бар да, аларда 100% мындай жооп жок. Агерде чындап эле бар болсочу өлгөндөн кийинки жашоо. Биякта узаты, өлүк узатууну алар биринчи орунга коюшат. Биякта жашоосун деле ойлонушпайт деле го көбү. Ооба. Бирок көпчүлүк учурда Исага ишенбегендердин жашоосунда мындай үмүт жок, өлгөндөн кийинки жашоого мындай ишеним, үмүт жок да. Үмүт жок. Үмүт жок. Кийинки суроо. Төркүн эже, кийинки суроону окуп берсеңиз. Эгерде алардын өлүм жөнүндөгү ойлору Кудайдын келечек планынан айырмаланып турса, анда силердин адамдарга байланыштуу жоопкерчилигиңер кандай? Эмне үчүн? Эгерде алардын өлүм жөнүндөгү ойлору Кудайдын келечек планынан айырмаланып турса, эгерде алар башкача айтканда ишенбегендер өлгөндөн кийин алар тозокко кете турган болсо, анда биздин жоопкерчилигибиз аларга карата жоопкерчилигибиз кандай? Күөлөндүрүү, Иса Машаях тууралуу куткарылуу жөнүндө айтып берүү го. Жакшы кабар айтуу. Жакшы кабар айтуу. Жакшы кабар айтуу. Аларга чындыкты жеткирүү, алар үчүн сыйынуу жана аларга жакшы кабар айтуу. Андан ары байкоо жүргүзгүлө. Биз эмне үчүн жаңы денеге муктажбыз? Иса Машаяктын экинчи келишине чейин тирүү жүргөндөр менен эмне болот? 1 Корунтуктар 15 бөлүм 50-ден 54-кө чейинки аяттарды окуп чыгып, бул дене жана чирип калчу, өлүп калчу бул дене деген сөздөрдү тегерек тегиле. Чирибес жана өлбөс деген сөздөрдүн астын чийгиле. Анан өлбөйбүз, өлгөндөр деген сөздөрдү мүрзөнүн эстелигин тартып белгилегиле дейт. Ушул 3 сөздү белгилейт экенбиз. Кайсы сөздөр? Дене, чирип калчу, өлүп калчу бул дене. Чирибес, өлбөс, өлбөйбүз, өлгөндөр дебиз. Анан ушул 3 сөздү белгилейт экенбиз. Бир туугандарым, айтайын дегеним бул. Бул дене Кудайдын падышачылыгын мурастай албайт. Чирип калчу нерсе чирибес нерсени мурастай албайт. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз. Бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгача өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр не болушат дейт? Чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз. Анткени чирип калчу бул дене не болот дейт? Чирибес болот. Өлүп калчу бул дене не болот? Өлбөс болот. Өлүп калчу бул дене өлбөс болот. Чирип калчу бул денебиз чирибес болгондо, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо, өлүм жеңилде жок болду деген сөз аткарылат. Өлүм жеңилде жок болду деген сөз аткарылат. Эскертүү. Жашыруун сыр бул белгилүү бир убакытка чейин жашырылган чындык болчу. Силер буга чейин Лазардын окуясынан байкаганыңардай, уктап калды деген сөз денелик өлүмдү билдирген. Суроолорду талкуулагыла дейт. Дене жана чирип калчу, өлүп калчу деген сөздөрдү белгилөө менен эмне билдиңер? Эмне билдиңер? Чирип калчу, өлүп калчу деген. Бул дене эмне болот экен? Чириткен. Бул дене чириткен, жана өлөт экен.
биздин дене чирибес нерсени мурастай албайт дейт бул дене. Чирип калчу бул дене чирибес нерсени мурастай албайт дейт. Абдан жакшы. Демек бул дене Кудайдын патшачылыгын мурастай албайт дейт. Анан кийинки суроонун 6 эже окусаңыз. Элчи Павыл бизге кайсы жашыруун сырды ачып берди? Кайсы жашыруун сырды ачып берди Элчи Павыл бизге? 51-аятта. Силерге бир өлбөйбүз, биз өзгөрүлөбүз деп. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Демек бул жашыруун сыр. Баарыбыз эле өлбөйбүз, баарыбыз өзгөрүлөбүз дейт. Акыл эже кийинки суроо. Так, Павыл баарыбыз эле өлбөйбүз деп эмнени айткан? Эмнени айткан? Баарыбыз эле өлбөйбүз деп. Кудайга ишенгендер жөнүндө айтылып атат го. Ишенгендер өлбөйбүз деп. Тагыраак айтканда 52-аятта акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча не дейт? Болсо өзгөрүлөбүз. Өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз дейт. Демек, жыйындын көтөрүлүп кетиши жөнүндө айтып атат, биздин денебиз чирибес болуп, өлгөндөр чирибес болуп тирилишет дейт. Ал эми биз болсо өзгөрүлөбүз дейт. Демек, бул жашыруун сыр. Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот, өлүп калчу бул дене өлбөс болот дейт. Демек, бул нерсе бизге ачылыптыр. Бул жашыруун сыр ишенгендерге ачылыптыр. Төркүн эже, кийинки суроону окуп берсеңиз. Жентип ишенгендер өзгөрүлгөнгө чейин алар кандай эки абалда болушат? Бардык жалпы ишенгендерди алганда өзгөрүлгөнгө чейин, тирилүүгө чейин алардын эки абалы кандай болот эки абалда? Суроо бир аз түшүнүксүзүрөөк болуп калыптыр, бирок мен түшүндүрүп берейин. Эки абалда дегеним бул контекст алганда, мисалы үчүн, өлгөндөр кимдер жөнүндө айтып атат? Өлгөндөр тирибес болуп тирилишет дегенде. Ишенгендер, ишенип анан өлгөндөр жөнүндө. Ишенип жүрүп өлгөндөр, Анан ошондой эле эки абал. Ишенип жүрүп өлгөндөр бар, анан ишенип бирок өлө электер, тири жүргөндөр. Тири жүргөндөр. Мына ушул нерсени айтып атат, эки абалда деген. Демек, Исага ишенип өлгөндөр, 2000 жыл мурда Иса асманга жогору көтөрүлүп кеткенден баштап эле, элчилерден баштап, Исанын элчилери ишенип жүрүп алар өлүшкөн, Алар уктап жаткан адам сыяктуу дейт. Демек алар тирилет. Анан азыр биз, эгерде Иса келип калса, азыр биз өлбөй тирүү жүргөн бизбиз. Демек ушул эки абалда айтып атат. Исага ишенип жүрүп өлгөндөр жана азыр тирүү жүргөндөр, ишенгендер. Кийинки суроо, баарыбыз өзгөрүлөбүз деген эмнени билдирет? 52-ден 54-кө чейинки аяттарга ылайык эмне болот жана атап айтканда ал кантип болот? Баарыбыз өзгөрүлөбүз деген эмнени билдирет? Чирибес болуп, өлбөс дене болуп өзгөрүлөбүз да. Өлбөс, чирибес, 52-аятта карасаңыздар. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгача өзгөрүлөбүз, сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп эмне болушат дейт? Тирилишет. Демек, Биз болсо өзгөрүлөбүз. Өзгөрүлөбүз деген жаңы денеге ээ болобуз. Тирилүү жөнүндө айтып атат, өлгөндөрдүн тирилиши жөнүндө айтып атат. Баарыбыз өзгөрүлөбүз деген биз көзүмдүн ичинде мындай башка денеге ээ болобуз, жаңы денеге ээ болобуз. Көзүмдүн ичинде болот. Бир көзүмдүн ичинде, бир секундтун ичинде, заматта эле. Демек, өлгөндөр тирилип жаңы денеге ээ болушат. Эгерде биз тирүү жүрсөк дагы эле, анда заматта көзүмдүн ичинде биз жаңы денеге ээ болобуз.
Андан ары байкоо жүргүзгүлө. Тессалоникалыктарга жазылган биринчи кат бизге элчи Павыл биринчи Корунтуктарга жазган Корунтуктар 15 бөлүм 50-ден 54-кө чейинки аяттарды ачып берген сыр жөнүндө кошумча маалымат берет. Бул тууралуу дагы эмне биле аларыбызды карайлы. Биринчи Тессалоникалыктар 4-бөлүм 13-дөн 18-ге чейин окуп чыккыла. Топ менен бирге Иса Машайх жөнүндө айтылган ар бир сөздү атоочтору жана теңир деген синонимдер менен бирге белгилегиле. Исага ишенип жүрүп көз жумгандар деген сөз айкашын атоочтору жана синонимдер менен бирге тегеректегиле дейт. Демек, ушул эки сөздү белгилейт экенбиз. Бир туугандар, үмүтсүз адамдарга окшоп кайгырбашыңар үчүн өлгөндөр тууралуу Исага ишенип жүрүп өлгөндөр жөнүндө айтылат. Билүүңөрдү каалайм. Исанын өлүп кайра тирилгенине ишенгенибизде эле Кудайдын Исага ишенип жүрүп көз жумгандарды да аны менен бирге алып келерине ишенебиз. Теңирдин сөзүнүн негизинде силерге айтарыбыз бул. Теңир келгенге чейин, Иса келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз. Анткени буйрук берилгенде башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда Теңир өзү Иса өзү асмандан түшүп келет. Адегенде Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар, тирилишет. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен, кимдер менен? Исага ишенип жүрүп өлгөндөр, алар тирилгенден кийин алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүнө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен соороткула дейт. Эми суроолорду талкуулайбыз. Биринчи суроону алтын эже окуп берсеңиз. Бул үзүндүдө Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар жөнүндө эмне билдиңер? Ар бир аяттан белгилегениңерди карап чыккыла дейт. Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар жөнүндө эмне билдик? Исага ишенип жүрүп көз жумгандарды менен бирге алып келерине ишенебиз дейт. Кудай Исага ишенип жүрүп көз жумгандарды Иса менен бирге алып келет экен. Кызыктуу, Иса менен бирге алып келет экен. Кантип болот экен? Теңирдин сөзүнүн негизинде Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз. 16-аятта. Анткени буйрук берилгенде башкы периштенин Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда Иса өзү асмандан түшүп келет дейт. Анан эмне болот экен? Ошондо Машайакка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилип, алар кошо келишет экен. Тирилип кошо келишет экен. Андан кийин Теңир менен абада жолугушуу болот булут үстүндө. Биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүнө асманга көтөрүлөбүз дейт. Ошентип Теңир менен түбөлүккө болобуз дейт. Демек, Исага ишенип жүрүп көз жумгандар эмне болушат экен? Алар тирилишет экен. Биринчи алар тирилет экен. Андан кийин биз алар менен бизге асманга көтөрүлүп, анан Иса келгенде асмандан аны менен жолугат экенбиз. Бул бийики суроо болуп калды, уже жооп берип койдук десек болот. Акыл эже окусаңыз кийинки суроону. Так, экинчисинби? Ооба. Бул тексттен Иса жөнүндө эмне билдиңер? Анын келиши жөнүндө айтылган ар бир сөздү булут түрүндө тегеректегиле. Исанын келиши булут менен тегеректейт экенбиз, Биз Исаны белгилегенбиз, Исанын. Ооба. Демек, 15-16 аяттарда. Теңир келгенче өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз.
дейт. Анткени буйрук берилгенде башка периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнүн чыкканда Теңир өзү асмандан түшүп келет. А дегенде Машаяка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет экен. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Значит, вместе да? Чогуу. Өлгөндөр тирилишет, биз да чогуу көтөрүлүп асмандан булуттан жолугушат экенбиз. Ооба, аны айттык. Ал Иса жөнүндө эмне билдик? Иса жөнүндө? Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда, Теңир Иса өзү асмандан түшүп келет. Асмандан түшүп келет экен. Элестетиле, асмандан Иса түшүп келет, анан Исага ишенип жүрүп көз жумгандар тирилет. Анан Теңир менен абада жолугушат. Анан биз асманга көтөрүлүп, алар менен бирге абада жолугат. Жолугушат. Анан Теңир менен бирге болушат, түбөлүк. Демек, Иса өзү асмандан түшүп келет экен. Кийинки суроо, 4-нече окусаңыз. 2-Коринтуктар 5:8. Аяттан ишенген адам өлгөндөн кийин Теңирдин жанына бараарын биз көрдүк. Ал эми Тессалоникалыктарга жазылган 1-каттан биз эмнени көрүп жатабыз? Машаяка ишенип жүрүп өлгөндөр кайда болот? Кайда болот экен Машаяка ишенип жүрүп өлгөндөр? Тирилишет. Алар тирилишет. Иса менен келишет. Анан Иса менен жолугуп, аны менен түбөлүккө болушат экен. Теңир менен абада жолугуш үчүн булут үстүнө көтөрүлөбүз, асманга көтөрүлөбүз, ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. Демек, Исага ишенип жүрүп көз жумгандар Иса менен түбөлүк болот экен. Кийинки суроо, Машаяка ишенип жүрүп өлгөндөр менен эмне болот? Төмөнкү схеманы карагыла. Мына бул жактан сүрөттө тартылган, Ишенген адам Теңирдин жанында Теңирдин жанында болуу үчүн дароо эле денесин таштап кетет дейт. Мына денеси бул жакта, өзү Теңирдин жанында, жаны Исанын жанында. Денеси уктап жаткан адамдын денеси сыяктуу. А бул жакта тирүү жүргөн, куткарылган адам, карабайсыңар, смайлик, кубаныч, үмүт бар дегендей. Тирүү жүрүп, бирок куткарылбаган адамда анда үмүт, ишеним жок. Өлгөндөн кийин бейишке барабыз деген ишеним жок. Демек, Иса мына асмандан түшүп келгенде, өлгөндөрдүн жаны Иса менен бирге келет. Анан алар тирилет, денеге ээ болот. Биз дагы өзгөрүлөбүз, жаңы денеге болобуз. Ошентип асмандан алар менен бирге жолугат экенбиз. Түшүнүктүүбү, Сүрөт менен көрсөткөндө жакшыраак түшүнүктүү болот экен, Байкоо жүргүзгүлө. Текстти дагы бир жолу 1-Тессалоникалыктар 4:13-18 дагы бир жолу окуп чыгып, бир туугандар жана тирүү жүргөн биз деген сөз айкаштын астын чийгилей дейт. Дагы бир жолу окуп чыгат экенбиз. Анан бир туугандар тирүү жүргөн биз деген сөздүн мындай көк түс менен астын чийеле. Бир туугандар үмүтсүз адамдарга окшоп кайгырбашыңар үчүн өлгөндөр тууралуу билишиңерди каалайм. Исанын өлүп кайра тирилгенине ишенгениңизди эле, Кудайдын Исага ишенип жүрүп көз жумгандарды да аны менен бирге алып келерине ишенебиз. Теңирдин сөзүнүн негизинде силерге айтарыбыз бул. Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз, өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз. Анткени буйрук берилгенде башкы периштенин жана Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда Теңир өзү асмандан түшүп келет. А дегенде Машаяка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилишет. Андан кийин тирүү жүргөн биз алар менен бирге Теңир менен абада жолугушуу үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз. Ошентип түбөлүккө Теңир менен болобуз. Ошондуктан бири-бириңерди ушул сөздөр менен сооротуңар. Эми суроолорду талкуулагыла.
Алтын эже биринчи суроону окусаңыз. İsa Maşayık'ın ikinci gelişine çeyin ölböy tiri жүргөндөр жөнүндө эмне билдиңер? Алар менен эмне болот? İkinci gelişine ölböy tiri жүргөндөр жөнүндө. Ал аба үстүнө жолугушуу үчүн алар менен кошо көз ачып жумган жакшы. Теңирдин сөзүн негизинде силерге айтарыбыз бул. Теңир келгенге чейин өлбөй тирүү жүргөн биз өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз. Алардан ашып кетпейбиз деген мааниси да. Жолбосо алардан биринчи. Демек, Теңир келгенге чейин, эгерде азыр Теңир келип калса, биз тирүү жүргөн болобуз да, өлбөй тирүү жүргөн. Демек, биз тиги Исага ишенип жүрүп өлгөндөрдөн озуп кетпейбиз, алардан ашып кетпейбиз дейт. Анткени Кудайдын сурнайынын үнү чыкканда Теңир Иса асмандан түшүп келгенде, адегенде Машайыкка ишенип жүрүп көз жумгандар тирилеткен, андан кийин биз алар менен бирге абада жолугуш үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлөбүз дейт. Павыл мурда биринчи Корунтуктар 15-бөлүмдө биз өзгөрүлөбүз деген, баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз деген. Демек, эгерде биз өлүп калбасак, анда дароо эле бир көз ирмемде өзгөрүлүп кетет экенбиз. Анан кийинки суроо, акыл эже окусоңуз. Түгөнкү схеманы карап чыгып, ал тууралуу талкуулагыла дейт. Талкуулайлы. Биринчи Тессалониктер 4:13-18 дейт. 4:14-тө Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар. Алардын жандары кимдин жанында экен? Исанын жанында. Исанын жанында, Карасаңар, жанагы эмени окубадык беле, бай менен Лазарды, Лазар кимдин жанында болду? Авраамдын. Ибраимдин кучагында. Ибраим жанында. Ошол сыяктуу эле бул жактан Исага ишенип жүрүп көз жумгандардын жаны алар Исанын жанында экен, Исанын кучагында экен. Анан Деде мынакей өлгөн, ишенген адам өлгөн эмне тирилип атат. Тирүү жүргөн адам дагы тирилип Иса менен булутта жолугуп атат. Карабайсыңар, тиги булут ичинде турбайбы, булут ичинде жүрөттү. Ишенип жүрүп өлгөн адамдын жаны Исанын жанында, ал Иса мына түшүп келип атат булут үстүндө. Анан алардын жаны кошо келип атат, Жаны кошо келип атат, анан жаны келип тирилип атат. Анан тирүү жүргөндөрү менен, Исага ишенгендери менен жолугуп, бирге асманга көтөрүлөт. Абдан кызыктуу, Тирүү жүргөндөр Теңир менен абада жолугуш үчүн булут үстүндө асманга көтөрүлдү дейт. Анан ошентип бейишке, Иса менен бирге бейишке. Ал эми Теңир асмандан түшүп келет, биз аны менен абада булут үстүндө жолугабыз дейт. Ал эми ол тирүү жүргөн, бирок куткарылбаган адам. Алар жерде калат экен. Бул абдан кийинки немелерде карайбыз. Анын кийинки сабакта ошол тирүү жүргөн, ошо куткарылбаган адамдар каяка барат, ошол жөнүндө дагы ушундай сүрөт түрүндө дагы карайбыз. Абдан жакшы. Төркүн эже кийинки суроону окуп берсеңиз. Машаякка ишенип жүрүп өлгөндөр менен Машаяк экинчи жолу келгенге чейин тирүү жүргөндөргө байланыштуу. Иса Машаяк экинчи жолу келген учурдагы окуянын хронологиясы кандай болот? Тартиби, хронологиясы. Биз уже карадык, дагы бир жолу кайталайлы. Биринчи эмне болот, экинчи эмне болот, үчүнчү эмне болот? Биринчи Иса асмандан түшүп келет, булут үстүндө. Иса менен бирге кимдер келет? Исага ишенип жүрүп өлгөндөрдүн жаны келет, чогуу. Өлгөндөрдүн жандары чогуу келет. Анан анан кийинки окуя кандай болот? Өлгөндөр тирилет. Тирүү жүргөндөр да кошо Исанын жанына келишет. Өлгөндөр тирилет, анан алар менен бирге тирүү жүргөндөр Исанын жанына барат. Исанын жанына келет. Анан чогуу алар асманга кетишет, Жакшы. Бейиште болушат. Бейиште түгүлүп болушат. Мунун баардыгы тууралуу силердин оюңар кандай? Ушул чындыктарга ишенесиңерби? Ооба. Ишенебиз, Эми акыркы тапшырма.
ошентип ишенген адамдын өмүр жана өлүм жөнүндөгү түшүнүгү кандай? Элчи Павыл жакшы кабар үчүн Римде түрмөдө жатканда эмнелеп жазганын карайлы. Филиппиликтер 1-бөлүм 21-24 чейин окугула. Павыл жөнүндө айткан сөздөрдү ага таандык атоочтордун астын чийгиле. Мүрдөнүн эстелиги түрүндө өлүм деген сөздү жана дүйнөдөн кетип деген сөз айкашын белгилегиле дейт. Мен үчүн, мен Павыл, мен үчүн өмүр машаяк, ал эми өлүм, утуп алуу. Эгерде жердеги жашоом үзүрлүү эмгек менен коштолуп жатса, анда кайсынысын тандап алууну билбейм. Мен Павыл. Тигинисине да, мунусуна да умтулам. Жердеги жашоосу үзүрлүү эмгек, ийгилик, кандай ийгилик коштолгон жердеги жашоосуна Элчи Павылдын? Бизнес кылды беле же карьерасына ийгиликке жетти беле? Эмнеде ийгиликке жеткен Элчи Павыл? Жакшы кабар айтууда. Жакшы кабар айтууда. Кудайга болгон кызматта, Кудайга болгон кызматында ийгиликке жетишкен. Көптөгөн адамдар куткарылган анын учурунда. Ошондуктан кайсынысын тандап алууну билбейм деп атат, Мен тигинисине да муунусуна да умтулам. Бул дүйнөдөн кетип Машаяк менен бирге болгум келет, анткени бул эң жакшы. Бирок калганым силер үчүн пайдалуу дейт. Суроолорду талкуулагыла. Павыл жөнүндө эмнени билдиңер? Не дейт Павыл? Мен үчүн өмүр машаяк дейт. Ал эми өлүм утуп алуу дейт. Демек Павыл үчүн өлүм эмне экен? Трагедия экен? Жок. Утуп алуу экен. Утуп алуу экен, Пайда. Өлүм пайда. Абдан таң калыштуу, Адамдык акылга сыйбаган, бул дүйнөнүн адамдарынын акылына сыйбаган нерсе. Анткени бул дүйнө өлүмдү эмне дейт? Трагедия дейт, Трагедия. Павыл тескерисинче, өлүм бул утуп алуу дейт. Утуш. Акыл эже, кийинки суроону окусаңыз. Так. Павыл кандай дилеммага, тандоого эки анжы болуу туш болду. Эмне үчүн анын жүрөгүндө ушундай дилемма болгон? Кандай дилеммага туш болгон? Мындай эки анжы болду. Биринчиси ал Иса менен болгусу келген. Экинчиси ал өзү жанагы ишенгендер менен болгусу келген да, аларды. Жердеги жашоом үзүрлүү эмгек менен коштолуп жатса дейт, Демек, ишенгендер менен бирге болуп, аларды кайраттандырып, шыктандырып, алар менен бирге болгусу келген. Эмне үчүн анын жүрөгүндө ушундай дилемма болгон дейт. Демек, албетте теңир менен болуу бул жашоого караганда абдан жакшы, артык дейт. Бирок калганым силер үчүн пайдалуу дейт. Ошондуктан өзүнүн гана пайдасын ойлобостон, кимдин пайдасын да ойло деле. Адамдардын. Аларды ишендирип, бекемдеп, шыктандырып, ошондой эле куткарылбаган жандарды жакшы кабар айтып, куткарыш үчүн болгон. Акыл эже, кийинки суроону окусаңыз. Павылдын өлүмгө болгон мамилеси кандай эле? Биз жогоруда айтып койдук, өлүм ал үчүн эмне болгон? Утуп алуу. Өлүм ал үчүн трагедия болгон эмес, өлүм ал үчүн утуп алуу болгон. Алтын эже, кийинки суроону окусаңыз. Бул силерге ишенген адамдын өлгөндөн кийинки жашоосу жөнүндө эмне дейт? Ишенген адамдын өлгөндөн кийинки жашоосу эмне дейт? Ишенген адамдын өлгөндөн кийинки жашоосу эмне экен? Утуп алуу да. Утуп алуу. Трагедия эмес, утуп алуу. Ишенген адам өлгөндөн кийин эмне машаяк менен бирге болот. Анткени Павыл айтып атат, мен үчүн өмүр машаяк дейт. Өлүм утуп алуу дейт, Өлүм силер үчүн утуп алуубу, пайдабы? Эмне үчүн ооба же эмне үчүн жок? Ар бирибиз
өзүбүз үчүн жооп беребиз. Өлүм мен үчүн эмне? Утуп алуу же пайдабы же трагедиябы? Жыйынтык бир туугандар, өлүм бул татаал тема, туурабы? Өлүм бизди жакындарыбыздан түбөлүккө ажыраткандай сезилет. Жакын адамдарыбыз биздин арабызда жок. Биз аларды көрө албайбыз. Алар менен кол кармаша да, сүйлөшө да албайбыз. Жакын адамыбыз өтүп кеткенден кийин жашоо түп тамыры менен өзгөрөт. Анткени анын жоктугунан кусалык же боштук пайда болот. Бирок силер буга чейин байкаганыңардай, ал адам тирүү, анткени ал биздин колубуз жетпеген жерде. Ал азыр Кудайдын жанында. Алар бизди тааный албагыдай денеси жок эле эмес. Алар өлө турган денеде жашап кеткен адамдар. Денеси жок, элеси эмес. Алар өлө турган денеде жашап кеткен адамдар. Эгерде силер бул жашоону чыныгы ишенген адам катары жашасаңар, анда силер кайрадан алар менен бирге боло турган күн келет. Куткарылган жакын адамдан айрылуу бул убактылуу гана нерсе. Тессалоникалыктарга жазылган 1-каттан биз Машаякка чындап ишенгендер, жакын адамыбыз көз жумганда үмүтү жок адамдардай болуп, көңүлүбүздү түшүрбөрүбүздү көрдүк. Элестетүүгө жана аягына чейин түшүнүүгө абдан кыйын болсо да, өлүм бул ишенген адам үчүн утуп алуу экенин ыйык жазуудан көрдүк. Анткени адамдын жаны үчүн бериле турган жаңы турак жай алда канча артык. Эми биз чыдамсыздык менен денебиздин куткарылышын күтүп жатабыз. Тирилүү окуясы сөзсүз болот. Анткени өлүп калчу бул дене өлбөс болот. Өлүм жеңилген. Силер жакын адамыңар менен кайрадан жолугуша аласыңар жана биздин Теңирибиз менен бирге түбөлүк жашайсыңар. Ушул чындыктарды түшүнгөндөн кийин айланаңардагы адамдар Иса Машаякка ишенип жана түбөлүк өмүргө ээ болуп калыш үчүн аларга жакшы кабар айтуу каалоосу силерде пайда болдубу? Жакшы кабар бул бардык элдерди Иса Машаякка ишенүү аркылуу куткара турган Кудайдын күчү экенин түшүнүп туруп, эмне үчүн биз жакшы кабар айтуудан уялабыз? Эгерде биз ишеним аркылуу бул жер үстүндөгү өмүрдөн алда канча артык болгон өмүргө ээ болуу кепилдигин алсак, анда эмне үчүн жакшы кабар айтуудан уялышыбыз керек? Амин. Демек, өзүбүз гана куткарылууга, түбөлүк өмүргө ээ болбостон, биз куткарыла электер үчүн сыйынып жана аларга бул чындыкты айтышыбыз керек, жакшы кабарды айтышыбыз керек, күбөлөндүрүшүбүз керек. Амин. 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 Ушун менен жыйынтыктайлы, анда бир туугандар сыйыналы. Кудайыбыз асмандагы ата, ыраазыбыз ушул ырайымдуу убактыңыз үчүн ыраазычылык келтиребиз. Иса Теңирдин атынан биз сиздин алдыңызда сыйынабыз. Ушул тирүү жанагы таасирдүү сөзүңүз үчүн. Чындап эле биз сизге ишенүү аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болдук. Жана өлүм биз үчүн мындай трагедия эмес, бирок утуп алуу экенин да көрдүк. Жана өлгөндөн кийин сиз бизге ушул жаңы имаратты, асманда бизге ушул түбөлүктүү үйдү сиз даярдап койгонсуз. Бул адамдын колу менен жаратылбаган, бирок сиздин колуңуз менен жасалган түбөлүктүү имаратка, жаңы денеге, өлбөс, чирибес денеге ээ болобуз. Бул биз үчүн кубанычтуу кабар. Ал эми ошондой эле ушул ишенбеген досторубуз, тааныштарыбыз, кошуналарыбыз, туугандарыбыз үчүн дагы сыйынабыз. Алардын жүрөктөрүнүн көздөрү ачылышы үчүн, алардын ушул жан дүйнөсү ачылып, сиздин чындыгыңызды таанып билиш үчүн алар үчүн сыйынабыз, Кудайыбыз. Аларга батаңызды берип, жүрөктөрүнүн, акылдарын ачып, алар дагы биз бара турган жайга, бейишке, түбөлүк өмүргө ээ болуп калыш үчүн сыйынабыз. Уулуңуз Иса Машаяктын атынан. Амин. Амин.